Салам мекендештер, арбаңыздар. Бүгін силер менен сөздү бир аз башкача форматта сүйлөшөлү деп чечтик. Кыргызстан жөнүндө, Россия жөнүндө эмес, регистрация жөнүндө эмес, мыйзам жөнүндө эмес, Кыргызстан жөнүндө. Жакында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Нуркожоевич өзүнүн Facebook баракчасына кайрылуу жасады мекендештерге. Ал кайрылууда болсо Кыргызстандын экономикасы өнүгүп атат. Анан жумуш орunu, жумушчулар Кыргызстанга жетишсиз болуп атат. Көптөгөн ишканалар, тигүүчү ишканалар жана курулуш ишканалар ошо өлкө башчыларынан суранып, чет жерден бизге мигранттарды алып келип Кыргызстанга иштеткенге уруксаат бергиле деп атыптыр. Эми бул жерде парадоксальная система болуп атат. Чет жерде баарыбыз даттана беребиз. 1 миллиондон ашык кыргыз жүрөбүз деп, Кыргызстанда болсо пакистандар, индустар, бангладештер, жакынкы кошуна Өзбекстандан келип, ошол биздин жерибизде иштеп, эмгектенип, акча таап жүрүшөт. Ассаламу алейкум урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Москва жергесинде таксопарктар абдан көп. Бирок ушул таксопаркты биздин мекендешибиз Бишкектин кулуну Акрам деген жигит ачыптыр. Эң жакшы шарттар менен подключение кылат, арендага берет жана выкупка да машиналерди берет экен. Биз сунуштайбыз, текшердик, диаспорадан десеңиз эң жакшы шарттарды түзүп берет. Номери +7 495 085 50 00. Дагы бир жолу диаспорадан жакшы шарттарды түзүп берет. Анан бул жерден болсо ошол бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги бар. Ошол жерде бирдиктүү колл-центр ачылыптыр. Ошо Кыргызстанда кайсыл жумуштар керек болсо, ошо бирдиктүү колл-центрге чалып, ушул видеону сөзсүз түрдө Кыргызстандагы туугандар менен да бөлүшүп коюңуздар, Россияда туугандар менен, достор менен бөлүшүп коюңуздар. Балким кээ бирөө жумуш таап Кыргызстанга мекенине кайтууга биз экөөбүз себепкер болуп каларбыз. Ошо бирдиктүү номердин мен азыр айта кетейин, номери 1899 экен, бишкекский номер менен чалат экенсиңер. WhatsApp тилекке каршы жок. Бул эми жалпы маалымат. Бирок ошондой эле бизге жалпы эмес, кененирээк маалыматты Бишкек шаарынын мэриясынан алдык. Жакында ошо Москва шаарына Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев келген. Ал мырза менен биз жолугуп, маек түзүп, ошол Бишкек шаарында канча жумуш орду бар, кандай мекендештерди, балким ошол Россияда жүргөн мекендештерди Кыргызстанга алып барсакпы деген ойду айтканда, ошол жерден мыкты ажыс экен, ошол тапшырма берип эле, ошол жерден эле кызматкерлерине тапшырма берип, бизге толук маалыматты жөнөтүптүр. Бишкек шаарында баш аягы бүгүнкү күндө 1137 адам керек экен жумуш орду. Бул троллейбус айдаганга, автобус айдаганга, Бишкек свет муниципалдык ишканасына, Бишкек асфальт сервис ишканасына, Бишкек жашыл курулуш ишканасына, Бишкек шаар лифт жана тазалык, Бишкек суу каналы жана Бишкек башкы архитектура. Жумуштар ар кандай экен. Кээ бир жерде администратор керек экен, кээ бир жерде айдоочу керек экен, кээ бир жерде жашылдандыруучу киши керек экен. Ошол үчүн баш аягы 1137 кишинин бизге толук маалыматын бериптир. Мен ушул видеонун эң аягында бизге QR коддорун да жөнөттү. QR коддорун коем дагы, аны дагы шашпай 2-3 секунд коюп берем. Телефондорун дагы ар бирин жазып беребиз. Ошол жерге чалып, балким Кыргызстанга барып, ошол мамлекеттик ишканага кызматкер болуп калууга биздин эмгек мигранттарына жакшы шарт түзүлүп атат.
Бишкек шаары баарыбыз эле көрүп атабыз. Жолдор курулуп баштады, өнүгө башталды, ишканалар ачыла баштады, жаңы парктар курулуп атат. Ошон үчүн жумуш орду аларга керек. Мекенге кайтуу убакыт келди окшойт. Россия Федерациясында баарыңыздар күбө болуп аткандай, күндөн күнгө эле миграция мыйзамы, миграция чөйрөсү орулуп баратат. Андан тышкары 2022 жылы ошо амнистия жарыяланды эле. 2024-25 биздин мамлекет жетекчилери амнистияны суранганга суранбайбыз деп атышат. Себеп деген Кыргызстанга кайткыла, Кыргызстанда жумуш орундар пайда боло баштады деп атат. Ушундай жакшы жаңылык бекендештер, эртели кеч баарыбыз Кыргызстанга барып, мекенибиздин кучагына бөлөнүп, Ала Тооздун ак мөңгүлүү агып аткан сууларынан суу ичип, ошо бейиштин төрүнө мекенибизге баралы. Сак саламат болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.